Бүгін 20 октябрь күні Мусталы Улы Нургожа атындағы Ислам Мадани борборында Жалал-Абад облыстық мұсылмандар қазысы Ниматуллажы Жиенбеков жетектеген қазият жаматы. Дин алымдары Палестинада құрман болған мұсылмандардың рухына бағыштап Құран түшіріп, ор сынығы қауылған палестиндіктер үшін дуа қылды. Бүгүнкү күнү канчалаган шахид өлүм менен өтүп кеткен бир туугандарыбыздын, жаш көөдөк наристелердин, аялдардын уруктарын Аллахым өзүң шат кылып бейиштин төрүнөн орун бергенин. Аллахумма солли аля сейидина ва набийина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Кайгылуу бир окуяларда жапатырмак бардыгы эле барып жардам берем деп өз башынчалык кылыштык, туура эмес да. Бул жерде дагы биздин өлкөбүздө Кудайга шүгүр, мамлекет башчыларыбыз, жетекчилерибиз мусулман, ислам динин кармаган мусулман адамдар, алар деле башка мусулмандар катарында жүрөгүнөн алар деле ооруп жатышат. Ошол мусулмандар үчүн кайгырып, Жалал-Абад облусубузда казалмамыз башчылыгында имамлар, хатиблер көпчүлүк топландык. Yani bugün Cuma uluk gün, Allah Teala öz berekesini versin. Şu Cuma günü de bütün cemaatlar bilen, bütün Kırgızistan'ın şu dualar kılışlık. Uzaqdagi bolsun, yaqindagi bolsun, ularda tili başka bolsun, yurti başka bolsun, lekin musulmançılığı hammasini biz o musulmonlar yurtlarida bo'layotgan narsaga be'tibor emasligimizni, hammamizni qalbimiz og'riyotgani, u yerda bo'layotgan narsalarning noto'g'riligini bildirishligi uchun. Din xizmatkerler ушундай кезде Аллага жалбарып зикир кылуу керек деген. Момун мусулмандардын бири-бирине дуа кылуусу өтө зарыл экенин, тынчтык неmatынын маанисин айтып, жараткандан жалпы үммөттүн амандыгын жана биримдигин тилешти. Башка мамлекетте жабыр тарткан бир тууган момун мусулмандардын ал ахвалына дуа кылуу менен, ошолорго ичибиздин ачынуусу менен пикирлерибизди бириктирип, бир багытта болуу максатыбыз. Экинчиден, аларга болуп жаткан биздин кайгыруубуз менен биргеле өзүбүздүн мамлекетибиздеги тынччылыкты бузуп албоо. Биздин эң маанилүү маселебиз мына ушул нерсе. Өзүбүздүн мамлекеттеги тынччылыкка кам көрүү, четтеги кыйналып жаткан момун мусулмандарга башыбызды бириктирип дуа кылуу. Палестина менен Израилдин ортосундагы согушта эки тараптан тең миңдей жай тургун, алардын ичинен жаш балдар жана аялдар көбүрөөк жабыркаган айтылууда. Айрым шаарлар дээрлик толук талкаланган. Кыргызстанда палестиндерге жардам берүү ниети парламенттин трибунасында да айтылып, эл арасында айрым жарандар жардам чогулта баштаганы маалым болду. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.